Салам радиосында жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана YouTube каналыбыздын көрүүчүсү. Кезекте жаңылыктардын чарылышы. Аны менен мен Сезимай Жураева тааныштырам. Кыргызстан менен Тажикстан чек аранын 17,98 чакырымын макулдашылып, тийиштүү протоколго кол коюлду. Бул тууралуу министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка караганда, жыйын Тажикстандын Бустон шаарында өттү. Эки өлкөнүн чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялары бир жума чогуу иш алып барышкан. Кийинки жыйын Кыргызстандын аймагында өтөт. Эске салсак, өткөн жумада министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт кыргыз-тажик чек арасынын жаңы жылга чейин чечүүнү пландап жатканын билдирген. Лейлекте чек арадан малдарын өткөрүп жүргөнгө шектелип 2 киши кармалды. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка таянсак, Лейлек районунун Кулунду Максат Разаков айылдарынын 3 тургуну үлүш жерине байлап койгон бодо малдары ушул жылдын сентябрь айынан бери белгисиз жарандар тарабынан урдалып жаткандыгын билдирип, арыз менен кайрылган. Бул арыздар Кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси урулук менен кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө Кулунду айламагынын 18 жаштагы 2 тургуну урдалган малдарды кошуна өлкөнүн жарандарына телефон аркылуу баарлашып, чек арадан өткөрүп тургандары белгилүү болуп кармалды. Учурда кармалган жарандар убактылуу кармоо жайына киргизилип, тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Төкмө акындардын республикалык айтыш өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен билдирди. Иш-чара Кыргыз СССРнин эл артисти төкмө акын Калык Акуулунун 140 жылдык мааракесине арналган. Айтыштын тандоо түрү 15 ноябрда Калый Молдо Басанов атындагы Кыргыз улуттук консерваториясында өтсө, жарым финалдык жана финалдык айтыштар 27 ноябрда Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өтөт. Сынактын байгеп фонду 1 миллион сомду түзөт. 9 ноябрга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфир алкымындашканча саламатта туруңуз. Салам радиосында жаңылыктар.